Assalamu alaikum. Москвадагы, Россиядагы, Кыргызстанда дегеле бүт дүйнөдөгү кыргыздар, туугандар. Бүгүн ошо Россияда, Москвада болуп жаткан аябай өнүгүп жаткан кыргыздардын предпринимательство бизнеси боюнча айта кетейин дедик. Ага эмне кылыш керек, жана канча акча кетет, кандай болгондо өнүгөт, жана кандай болгондо сиздерге акча алып келет деп ал салон красоты. Салон красоты деген эки түргө бөлүнөт. Бирөөсү болсо чындап салон красоты, ал жакта чач, баш, каш баарын жасай турган болсо, ал эми экинчиси болсо кичинекей офис сыяктуу помещение алып, аяктан тырмак, маникюр, педикюр жана наращивание ресниц деген бар экен, ошону жасай берсе, макияж кылса боло берет экен. Акыркы учурда ошолор боюнча биздин бухгалтерия боюнча жана ошондой эле договор түзүү жардам берүү боюнча калп айтпасам бир 20-30га жакын салондорду анализ кылып жана көрдүк. Ошо боюнча өзүбүздүн чакан анализибизди, оюбузду бөлүшөлү дедик. Андай ачыш үчүн биринчи помещение керек. Помещение сөзсүз эле кафеникинде эмес, жолдун жээгинде, ушундай жерде болбош керек. Эң эле Москва үчүн кольцевой метро, кольцевой линиянын ичинде жана ошонун тегерегинде болсо абдан жакшы болот экен, жана ошол жактан клиенттер көп келет экен да. Биринчиден ага офисный эле помещение керек, главное мокрая точка болуш керек, суу кире турган канал болуш керек, болду. Андан тышкары эчтекен кереги жок. Андай помещение квадрат метри 1000ден 1200дөн ашып эле кетсе 1300дөн берилет. То есть силерге ачам дегендерге 30тан баштап 70 квадратный метр, 80 квадратный метр баштан аша жетет. Арендаңыз примерно 100 миң, 70 миң, 120 миң болсо, анын арасында 7-8 маникюр, 3 кушетка болсо, сиз өзүң актай аласыз жана өзүңүзгө акча түшүрө аласыз. Анткени биз анализ кылгандан 20-30тан калп айтпасам 5-өө абдан жакшы акча таап өнүгүп кетип баратат. Эмнеге деген себеби биз бир эле анализ кылдык, анткени алар обучать этип ошол жака отургузуп жана орустарга, бизге эмес, москвичтерге реклама кылып жана иштетип атышат да. Ошолордун иши абдан жакшы өнүгүп иштеп, Москвадан квартира алышып, машина алып, ошолордун иштери ийгиликтүү. Анан калган 25 болсо көбүнчөсү акцент өздөрү иштейт. Биринчиден, экинчиден көбүнчөсүн акцент жалаң гана кыргыздарга коюп алган, анан үчүнчүдөн рекламага акча коротушпайт да. Ошондуктан ошонун айынан жана обученияга көңүл бөлбөктөндүктүн айынан болуш керек. Менин оюмча көбү жабылып же көбү эптеп эле, то есть күнүмдүк жашоо менен жана анча мынча өздөрүнү артта тартпаса жок болот. Ошондуктан салон ачыш эң эле оңой. Помещение 70-80 миңге тапсаңыз, оборудованияңыз примерно 150 миң болот. 150 миң, 200 миң, 350 миң эмес, полноценный бизнес баштасаңыз болот. Бирок биринчиден өзүңүз ушул сферада иштесеңиз, жок дегенде бир 2 жыл иштеген болсоңуз, ачканга иштетип кеткенге абдан жеңил болот. Эгер бул сферада иштебесеңиз, сөзсүз түрдө партнерыңыз ушул сферада жок дегенде 5 жыл иштеген кишини алып, ошону менен айлыкка эмес, процент менен бөлүшүп иштетсеңиз, сизге 2-3 эсе жеңил болот. Анын үстүнө партнерстводо дагы абдан оор кыйынчылыктар болот. Ошондуктан ошонун баарын кагазга түшүрүп, же болбосо жакын тууганыңыз, досуңуз болсо, устный сүйлөшүп алып, ким эмнени кылат, ошону баштап кетсе иштериңиз абдан жеңил болот. Биринчиден муну реклама алгандар Instagram, экинчиден московский аудиторияга кылабыз десеңиздер, сөзсүз түрдө ВКонтакте менен дос болушуңуздар керек. Ал жакта группаларга айына 25ден 35 миңге чейин, 65 миңге чейин коротушат кыздар. Ошону эгер коротконду түшүнүп жана ошонун аракетин артынан кууп жана ошондой эле өзүңүз окуп аткан кыздардын баардыгы жакшы ойдогудай кыла турган болсо, анда сиз сөзсүз түрдө көтөрүлөсүз. Эгер рекламага акча кылбай жөн эле бир помещение ачып алып, көбүнчө көрүп атабыз азыр 80%, даже 70-80% помещение ачып алып эле ошо флайер берип, визитка берип, анан Инстаграмдан кичине анча-мынча кыргыздардын аудиториясына аракет кылып атышат да. Бул болбогон нерсе, ачыгын айтайын.
сөзсүз түрдө Инстаграмда абдан жакшы, аны да унутпаш керек. Көбүнчө ВКонтакте менен иштесеңиздер сөзсүз түрдө ал жактан акыбетти кайтат жана сизге жакшы бир профиль алып келет. Анан экинчиси сөзсүз түрдө ошол жерде да кичинекей кабинет алып, обучающий центр кылып, ошол жактан жакшы окугандарды өзүңүздөргө алып кала бербесеңиздер, бул жакта дагы бир күн иштеп, 2-күнчү күнү жумушка чыгып койгондор жана кетип калгандар абдан көп. Анан яркий пример бар. 2 жылдан бери биздин жакшы тааныш кыздарыбыз иштейт. Колдон келсе 10-15тен ашык кыз күндө чыга турган салон болсо, ошол жактын прибыли жакшы болот. Эгер 10-15 эмес, бир 3-4-5 кыз чыга турган болсо салонго, анда ал салондун келечеги дагы кичине сомнительный. Ошондуктан чоңураак жер алып, чоңураак обучение алып, чоңураак рекламага таштасаңыздар, бул жактан сөзсүз түрдө колдон келе турган нерсе. Анткени кыргыздардын кыздары бат үйрөнүп, жана ошол жакты абдан туура алып кетип жатышат деген ойдомун. Эч качан бул жактан нолдон баштап жана 200 миң, 300 миңдик салондорду алып же башынан ачып аракет кылгандар да көп, бирок практически 80 эмес, анын почти 90% жабылып калган. Ошондуктан арзан эле 100 ашып кетсе 100 миңдик жерди алып, ошону өнүктүрүп, үйрөнүп, андан кийин анан экинчи, үчүнчү салонуңуз чоңураакка умтулсаңыз, сиздин жолуңуз ийгиликтүү болот. Биринчи эле баарын укмуш кылам дегенде көбүнчөсү жабылып калып жатат, жана ошондой бизнестен да көңүл алып калат да. 1 миллион, 2 миллион таштап алып банкрот болгондой. Ошол баарыңыздарга ийгилик. Анан ИП сопровождение керек болсо, мындай ишке ИП толук мүмкүнчүлүк бар, жана абдан жеңил. Сопровождение керек болсо, бизге кайрылсаңыздар, сөзсүз түрдө колубуздан келгенди кылабыз. Анан ары дагы сүйлөшсөк болот. Ассаламу алейкум. Баардык информация, азыркы айтылган информация бул жалаң гана Москвага тиешелүү. Бөлөк региондун, бөлөк жактын мен помещение, аренда канча болот, эмне болот, толук билбейм жана толук маалымат бере албайм. Биз болсо азыр өзүбүздүн көргөн ошо бир 35ке жакын 30-35ке жакын салон красоты ачканга жардамдаштык, жана ошолорду реклама кылдык. Исходя из этого айтып аткан сөзүбүз да. Ассаламу алейкум, баарыңыздарга ийгилик, предпринимательдер көп болсун, жана иштери ийгиликтүү болсун.